Өлкөдө коомдук коопсуздук көзөмөлдө, бирок кооптонууга негиз бар. Мындай пикирин Ички иштер министринин милдетин аткаруучу Курсан Асанов билдирди. Кырдаалды турукташтырууда саясий партиянын лидерлери бир чечимге келип, мыйзам чегинде иш алып барышы зарыл. Кызмат талашуунун жыйынтыгы эмне алып келет? Кабарчыбыз Салабат Эркетаеванын материалында. Коомдук тартипти камсыздоо, ириде өлкөдө тынчтыкты сактоо. Мында укук коргоо органдарынын орду чоң экендиги бышык. Башаламандыктын кесепети өлкөнүн улуттук коопсуздугуна кедергисин тийгизиши толук ыктымал. Туруксуздукту көздөгөн топторда жок деп айтууга болбойт. Абалды өз нугуна салууда тартип сакчылар күчөтүлгөн режимде иш алып барганы менен кооптонууга негизи жок деп айтууга али эрте. Они очень заинтересованы, например, что-то у нас было, продолжение было. Бирок мен айтайын, кимдир бирөөлөр мурдакы революцияны кайталагысы келип жатат. Ал бөлүп жаруу жолу болууда. Бирок биз бир элбиз, ынтымактуу элбиз. Мен өлкөдө туруксуздуктун жаралышына жол бербейм. Генерал катары убада берем. Курч кырдаалда чагынчыл топтордогу ортодон чыгуу аракетин көрүшү ыктымал. Үчүнчү күчтөрдү да эске алуу абзел. Азыр мындай каатчылык Белоруссия Тоолуу Карабакта да болуп жатканын көрүп жатабыз. Ал тургай туруктуу делген өлкөлөрдө да абал начар болууда. Андыктан Кыргызстан өзү жүгүн тартып, туруктуулукка умтулуу керек дешет саясат таануучулар. Үчүнчү күчтөр бар, аларды жок деп айта албайбыз. Алар биздин өлкөбүздүн ичинде да алардын агенттери болушу мүмкүн. Ошолор ушул ситуацияны пайдаланып, өзүнүн кызыкчылыгын издеп, ар кандай провокацияларды уюштурушу мүмкүн. Аны да эске алышыбыз керек. Ошон үчүн биз азыр сөзсүз мыйзам таласына кайра келишибиз керек. Абалдан мыйзам алкагына кирүү менен гана чыгуу болот. Кадам элди тынч жашоого дагы алып келерин апрель байрагы коомдук уюмунун мүчөлөрү айтышып, элге кайрылышты. Азыр элге нагыз элдик бийлик орнош керек болуп атат биздин өлкөбүздө. Ошону камсыз кылыш үчүн мыйзамдык тала иштеш керек болуп атат да. Азыр легитимдүү болуп аткан бул 6-чакырылыштагы Жогорку Кеңештин депутаттары жыйынды өткөрүп, ошо өкмөттү шайлап берсе, анда ушул абалды тез арада турукташтырууга өлкөдө шарт түзүлөт эле да. Кырдаалды саясий партиянын лидерлери түшүнүп, чукул арада чара көрүшү керек дешет саясат таануучулар. Алар ири отуруп, түз кеңешип, бир пикирге келиши талап, кызматталашуу, өз ара бөлүнүү өлкөнүн келечегине доо кетирет. Кандай бир мамлекеттик органдарды басып алып, кандай бир мамлекеттик предприятияларды басып алып жүрүшсө, анда албетте бул жол бизди өтө оор акыбалга алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн биринчиден биз мыйзам таласына кириш керекпиз. Бизде мына Жогорку Кеңеш бар, спикерди тандашты, ордуна эч ким талашпай, эч ким өзүнүн кандидатурасын отурам ош жерге деп аракеттенбей, ошол премьердин ордуну шайлоого чейин бош кала берип, анын ордуна вице-премьер өзүнүн милдетин аткарса, ошондо толук бойдон мыйзам чегине келет элек деп ойлойм. Мындай абалда эл ынтымакта болушу маанилүү. Ар кандай күчтөр өлкөдө туруксуздукту калыптандыруу максатын көздөп, бөлүп жарышы толук ыктымал. Жерге, регионго эч бирөө бөлүп, ошого кылапат келтирген налат айтыш керек. Азыркы шартта эң мыкты адамдарды, таза адамдарды, жаштар айтып айткандай, бирдекиде жанагындай бир мыйзамсыз иштерге аралашпаган, уурдабаган, менчикке кол салбаган, мамлекеттик кызматта таза иштеген адамдарды жашына карабастан. Туруктуулук лидерлердин сүйлөшүүсүнөн, мунасага келүүсүнөн көз каранды. Талаш тартышты таштап, Кыргызстандын эркиндиги, тагдыры үчүн биригүү зарыл дешет саясат таануучулар. Салабат Эркетаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.